Ассалому алейкум, урматтуу биздин Кыргызбай YouTube каналынын катталуучулары, урматтуу Москва жергесинен көрүп жаткан бир туугандар, амансыздарбы? Чалып, жазып, эс алуу борборлорду сурагандар аябай көп. Буга чейин мен сиздерге тартып көргөзгөмүн кыш убактарында. Буюрса, эс алуу борбору дагын иштеп жатат. Бүгүн сиздерге МКАДтан 20 км бериде Дастан агамдын фермасынан амандашып турабыз. Бул жерде домиктер бар, келип жырга эс алып кетсеңиздер болот. Тапчан сөрүлөр бар. Той аш өткүрсөңүздөр деле болот. Бул жерден кой союп жеп кетсеңиздер болот. Койлору бар, уйлары бар, сүт, айран, каймак, жана башка нерселери бар. Бүгүн ошолор боюнча маек кылабыз. Эс алууга келген бир туугандардан маанайларын сурайбыз. Кандай шарттары бар ошолор боюнча кенен интервью алып, толук маалымат берүүгө аракет кылабыз. Биз менен чогуу туруңуздар. Азыркы кыска ролик чындыгында көп мекен нерселерге жакты окшойт. Эл менен амандашып, өзгөчөлүктөр көп экен. Ошол боюнча сүйлөшөбүз. Assalamu alaikum мекендештер. Өзгөрүш бар кичине. Тапчан сөйлөп койсуз. Тапчан сөйлөп бар. Мына биринчи тапчан бул. Бул 30-35 адамга чейин отурса болот. Бул жакта. Ооба. Мындай зонасы өзүнчө болот кадени. Зонасы өзүнчө дегенде мангалы, казаны, мына ушундай өзүнчө экен. Көргөзүп коелук. Караңыздар. Жаан чачын болсо дагы бул жерден аш кылып, шорпо кылып, шашлыктарды бышырып жегенге шарттар аябай жакшы. Бул жака канча адам батат ошондо? 30-35 адам. 30-35 адам. Жакшы. Бул жакта эмне тамактар даярдап, баары кылганга. Даярдап, мына продукттарды коюп жана кылганга жакшы. Жүрүңүздөр, көргөзөлүк. Азыркы учурда канча тапчан бар ошондо азыр? 3 домик, 3 тапчан. 3 тапчан. Ооба. 50 адамга чейин. Ооба. Бунун тыйыны канча, мунун тыйыны канча ошондо? Кандай болуп калат? Бул 15 000 болот, 35 адамга чейин. Бул 15 000 болот. Ооба. Канча саат эс алса болот эми? Же түнү мененки калганга болобу кандай? Эртең мененки 9дан кечки саат 9га чейин бизде. Ошондой. Бул жагыңызда канчадан батат? Көргөзүп коелук. Бул жөнөкөй тапчан, бул да беседка. 10 адамга бул. 10-11 адамга. 10-11 адамга. Бунун баасы 5 000. Бул домигиңизчи канча адамдык? Бул чоң 15 адамдык домиктер. 15 адам кенен эс алса болот. Ооба, ичинде 15. Сыртында эле отурса болот. Бул жакта холодильниктер менен. Ооба, холодильник. 3-4 айнеги бар экен, 3 жагында мындай айтканда. Ооба, 3 айнеги бар. Домик ичинде, ана сыртында эле отурса болот азыр. Террасада. Сырттан деле отурса болот экен, мынакей күздү жабык, мондой селкинчек отургучтары бар, маяктан көргөзүп коелук. Мынакей. Бул жака канчадан батат ошондо? 50 адамга чейин. 50 адам отурса болот. Бул жакта 50 адам отурган болсо, мисалында бул жактан да той марекелерди, башка нерселерди да өткөргөнгө болот экен анда. Болот. Куран окутуу, мисалы. Куран окутуу. Эс алам десе, кой союм десе. Бул жакта деле ошондой шорпо асканга, аш пышырганга мангалдары менен аябай жакшы экен. Ажатканалары бар экен могул жакта, караңыздар. Бүгүн мындай айтканда аябай көп таксидеги агаларым келип тура. 20-30дай машина турат бул жакта. Бул казан очоктор бар. Казан очогу мына 3 домиктик ушул жак княз. Бул тыйындары кандай болот? Же ошол жанагы тыйынга кирип кетеби? Бул ичинде казан, отун, мангал, очок баары бекер болот. Бекер болот. Домиктин акчасына кирет булар баары. Эмне кылыш керек? Жууп кетип атканда же өзүңүздөр жууп каласыздар, кандай болот? Аны жуу деп айтпайм, жууа деп айтпайм. Өзүбүз карап жууп кетсе бизге жакшы. Мурдагы роликте аябай көп жанагылар болду эле. Жууп кетти, мына мынча акчадан берет, кандай комментариялар болуп. Жууп дагы берсек, дагы эмне кылып берелик депчи. Бизден сөз эле көп экен. Бул жакта дагы домиги, ал чекедегиңизге канча адам батат? Бул домиктер бар размери 1 ичи. Ал деле ошондой 15-20 адам. Ага деле 15-20 адам. Бул жакта детский площадкасы бар экен. Бала чагаңыздар менен келген болсоңуздар, ушул жерде кенен ойной берет. Бардыгы жанагы услуганын ичине кирет. Жага дени эмес демекчи. Селкинчектери бар. Жогорку деңгээлде жасалган чындыгында.
Ассаламу алейкум, Москвадагы мекендештер. Красный островка келип эс алып кеткиле дачага. Биз мына балдар менен бир таксопарк, Бапа деген таксопарк менен келип, берде көптөн бери эс алып турабыз. Жакшы. Кыргызстанга барып эс алып келгендей чувство болот. Мына бүгүн сонун болуп, койду союп, каймактар бар, эс алуу жери өтө сонун условияларычы. Келип эс алып жыргап кеткиле. Мына азыр балдар менен топ болуп атат. Бул жерге ошо биз дагы эс алып келдик эле. Беринин шарттары жакшы экен. Азыр бул жерден Москвадан дагы парк, андай мындай жерге барып чачылык кылайын десең, эл тыгын, место деле жок, анан эми иштегенге келдиби деп орустар деле көрсө айтат берден. Булар иштеген келгенби, же жеген келгенби деп. Анан ошон үчүн беринин шарты жакшы экен. Казаны бар экен, кой союп, өзүңөр берден кой сойдурсаңар болот экен. Домиктери бар экен. Азыр мисалы жамгыр жаады. Ошо домиктердин ичине бала чака менен келсеңер болот экен. Биз ошо бала чака менен шарты жакшы үчүн келдик. Эми условияны ошо келип эс алып кеткенге жакшы эле түзүп бериптир. Келип эс алып кетсеңиздер болот. Бул жакта азыр тушоо кесип аз эми болуп атат, караңыздарчы. Siz neye çıkardınız? Кандай приз бар эми сизге? Призи кандай? О, Акчалайлы. акчалай. Перевод. Перевод бул жагы. Аябай жакшы. Элдин керегине жараган балдардан болсун, а? Молодец. Аты ким? Нурислам. Молодец. Бүгүн кичинекей балабыздын туулган күнү эле, ошон шылтоолоп бияка биринчи жолу келип атабыз. Элдерден угуп, анан бияктын бирок чындап бардык шарттары, главный мына таксистерге парковкасы өтө сонун. Машина кеңири, каалаган убакта кире эткенсиң. Отурган жерлер ушу Кыргызстанда жүргөндөй. Анан азыр эле тамак кылып, биринчи тамак кылдык. Ал жакта деле эмелери сонун. Условиялары. Казан аяк баары сонун. Жакшы жер. Ночь, сутка андайлар жок. Бизде ушу күндүзү эртең менен 9-дан кечки саат 9-га чейин келип, кеңири эс алып кетсе болот. 200 адамга чейин батат. 200 адамга чейин. Той өткөрөм десе. Той, мареке өткөзсө болот баарын. Полный бул жака кудаларды, нары жака кудагыйларды, досторду дегенде, полный бөлүп. Аял кишилерди өзүнчө, эр кишилерди өзүнчө кылып өткөргөнгө полный 200 адамдык местаңыз бар мындай айтканда. Койлорду килограммы канчадан болуп атат анан? Койлор азыркы учурда жашыраак козулар экен азыр. Козулар, ооба, 450дөн килограммы. 450дөн. Живой вес. Живой вес. Союп, жеп, кеңири жыргап сатып алат. Бардыкча кеңири калса токойго чейин барат. Мына жер кеңири өзүңөр көрдүңөр 10 гектар жер. Главное ошол кичине биздин условияларды кылса болду, сактаса. Бычак, тарелка мерелкалар кандай? Өзүңүздөр барбы кандай? Бычак боюнча казан, очок, мангал, суу, отун баары бар. Анан ар бир үйгө, ар бир казанга ошол жандай тазик, бычак, такта, капкил, чөмүч алар бүт берилет. Ичкенге жок мүмкүнчүлүк, строго. Штраф. Мына жазып билип койгонбуз, эсегиртүү деп. Ичкенге болбойт. Ичкенге болбойт. Чисто адал. Адал келип, жыргап, эс алып кетсеңиздер болот экен. Лайктан басып, группа контакттар менен бөлүшүп кеттиңиздер. Мурда кийин келип жүргөндөр болсо, тейлөөлөр боюнча, шарттары боюнча да жаза кеттиңиздер. Канал катталып кетишиңиздер чыкпасын. Көрүшкөнчө ассаламу алейкум. Анан дагы мекендештер кимдир бирөөлөрдө кирди чыкты маселелери болуп, ишеничтүү адамдарды таппай жаткан болсоңуздар, мен ушул жерге сүйнагамдын номерлерин коюп койгонмун. До конца айдайт, келгенден кийин 3 айга коюп берет, чыкпай туруп, чорныйдан, базадан текшерип берет. Ушул окшогон 7 орундуу Альфард Сианалар менен чыгып келесиздер. Сүйүн кирди чыкты ушул жерге коюп койдум.